Эгерде сизде ушул 5 сапат боло турган болсо, сизде эч качан нормальный акча болбойт. То есть сиз эч качан байлыкка ээ болбойсуз да. Эң биринчиден тапкан акчаңызды 100% корото турган болсоңуз, канча акча тапсаңыз ошонун бардыгын тез эле до конца аягына чейин коротуп салган адатыңыз болсо, экинчи убакытты туура эмес пайдаланган адам болсоңуз, мисалы убакыттын бардыгын соцсет, тикток, прикол же болбосо бир телефондо бир маңызы жок, бир пайда келбеген адамдар менен пайдасы келбеген темаларда сүйлөшүп, убакыттын бардыгын жеп жок кыла турган болсоңуз, үчүнчүдөн өтө көп уктай турган адам болсоңуз, мисалы ийгиликтүү адамдардын бардыгы максимум 8 сааттан уктайт экен да. Андан ашык уйку уже адамдын өзүнө зыян келтирип баштайт экен. Анан төртүнчү эң өкүнүчтүү жана эң жаман нерсе бул ишенимден кетүү да. Бул күйөөсү аялынын көзүнө чөп салып, же болбосо аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салып, же болбосо кимдир бирөөлөр менен иштеп жаткан болсоңуз, ошол адамдардын ишеничинен кетүү. Сиздей болгон адам менен эч бир адам андан кийин иштебейт, же болбосо сиздей болгон адам менен эч бир мындай успешный адамдар, ийгиликке жеткире турган адамдар мамиле кылбайт экен. Жана эң акыркысы, бул дайыма бирөөлөрдөн жашоосунун өзгөрүп кетишин күтүү, же болбосо күтүү менен жашоо, бул жашоодогу эң жаман 5 сапаттын бирөөсү экен. Ушул 5 нерсени эгерде сиз жашооңузда кайталабай турган болсоңуз, сиз бул жашоодогу эң бай адамга айланат экенсиз. Биздин каналга жазылып коюңуздар. Эгерде видеоролик жаккан болсо, класс басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз жана биздин башка соцсеттеги каналдарыбызга жазылсаңыз, мындан да жакшы көп маалыматтарды беребиз.